Трамп Иранды 1 сааттын ичинде жеңгенин айтты. АКШнын президенти Дональд Трамп Иранга каршы согушта Вашингтон жеңишке жеткендигин жарыялады. Ал бирок аскердик операция али аяктай электигин эскертти. Биз буга чейин эле жеңишке жеттик. Менимче биз 1 сааттын ичинде эле жеңишке жеткенбиз, деди америкалык лидер Кентуккиде тарапташтарына кайрылып жатып. Ошол эле учурда Трамп акыркы күндөр операция аягына чыга электигин дагы бир жолу эскертип, бизде дагы эле жасала турган иштер бар деп кошумчалады. Дүйнөлүк резервтерден 400 миллион баррель мунай чыгарылат. АКШнын президенти Дональд Трамп мунай баасын төмөндөтүү үчүн дүйнөлүк стратегиялык резервтерден 400 миллион баррель мунай чыгарылаарын билдирди. Анын айтымында мындай чечим эл аралык энергетикалык агенттик менен макулдашылып, ар кайсы өлкөлөрдүн мунай кампаларынан рекорддук көлөмдө чийки-зат рынокко чыгарылат. Трамп бул кадам дүйнөлүк рыноктогу мунай баасын олуттуу арзандатууга жардам берерин айтты. Ал ошондой эле бул чечим АКШга жана дүйнөгө коркунуч жараткан кырдаалды токтотууга багытталгандыгын белгиледи. Иран дээрлик акыркы деминде АКШнын операцияны улантат. АКШнын президенти Дональд Трамп Иранга каршы операция тууралуу комментарий берип, Иран дээрлик акыркы деминде калганын айтты. Анын айтымында бул операция азыр эле толук аяктайт дегенин билдирбейт. Бирок Иран армиясынын мүмкүнчүлүктөрү олуттуу түрдө алсырап калган. Трамп Иранда деңиз флоту, аскердик аба күчтөрү жана абадан сокку урганы системалары дээрлик жок болуп калгандыгын белгиледи. Ал ошондой эле АКШ күчтөрү өлкөнүн аймагында тоскоолдуксуз аракет кылып жаткандыгын жана негизги деңиз кысыктары өзгөчө көзөмөлдө экендигин айтты. Анын сөзүнө караганда, Ирандын кыйыктаргыны көбү жок болуп калынган. Ал эми ракета запастары дагы көп эмес калган. Бириккен Улуттар уюму Ирандагы мектепке кол салуу боюнча комментарий берди. Ирандагы мектепке жасалган кол салуу жарандык калк арасындагы жоготууларды мүмкүн болушунча азайтуу үчүн бардык чараларды көрүү принцибин бузат. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын башкармалыгынын өкүлү Тамин Аль-Китан билдирди. Бул сокку согуш аракеттерин жүргүзүүгө байланыштуу эл аралык гуманитардык укуктун принциптерин сакталышына олуттуу тынчсызданууну жаратат. Бул принциптер кол салган тараптан жарандык калк арасындагы кокустук курмандыктарды алдын алуу же жок дегенде минималдаштыруу үчүн бардык мүмкүн болгон чараларды көрүүнү талап кылат. Анын ичинде колдонуучу куралдын түрүн жана сокку уруунун убактысын туура тандоо дагы кирет, деген ал. Эске салсак, 28 февралда АКШ менен Израиль Иран аймагындагы кеңириз масштабдагы аскердик операция баштаган. Буга жооп катары Ирандагы операциясын баштап жакынкы чыгыштагы америкалык аскердик базаларга жана Израилдин шаарларына сокку урган. Иран тарапта жасалган чабуулдардын кесепетинен Бириккен Араб Эмирликтери, Бахрейн, Ирак, Оман жана Перс булуңундагы өлкөлөр жабыркагандыгы кабарланды. Ошол эле учурда Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменейнин өлүмүнө тиешеси барлар жакынкы арада жазасын алышат. Бул тууралуу Ирандын Орусиядагы элчиси Казем Джалали билдирилгендигин РИА Новости басылмасы жазып чыкты. Бул кылмышка күнөөлөрдү жазалоо чечими тиешелүү убакта Тегеранда кабыл алынат, деген элчи. Эске салсак, 28 февралда АКШ менен Израиль Иран аймагында кеңирсиз масштабдагы аскердик операция баштаган. Буга жооп катары Ирандагы операциясын баштап жакынкы чыгыштагы америкалык аскердик базаларга жана Израилдин шаарларына сокку урган. Иран тараптан жасалган чабуулдардын кесепетинен Бириккен Араб Эмирликтери, Бахрейн, Ирак, Оман жана Перс булуңундагы өлкөлөр жабыркагандыгы кабарланды. 1 мартта АКШнын жана Израилдин аба соккуларынын натыйжасында Хаменейи каза болгону айтылып, өлкөдө 40 күндүк аза күтүү жарыяланган. Жогорку лидер жумуш ордунда набыт болгондугу айтылат. Акыркы маалыматтарга таянсак, АКШ менен Израилдин Иранга карата аскердик операциясынан 1300дөн ашуун жай тургун набыт болгон.
Ким Чен Ын кызы менен өлкөсүндө чыгарылган тапанчаларды сындан өткөрдү. Түндүк Кореянын президенти Ким Чен Ын өлкөдөгү ири коргонуу ишканаларынын биринде өндүрүлгөн жаңы тапанча менен таанышып, өзү сыноодон өткөрдү. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып, сүрөттөрдү жарыялашты. Жарыяланган сүрөттөрдө өлкө лидери ишканага 13 жаштагы кызы менен бирге баргандыгын көрүүгө болот. Куралдарды текшерүүгө барган Ким Чен Ын компаниянын ишине канааттангандыгын билдирип, коопсуздук үчүн курал маанилүү экендигин белгилеп өткөн. Ошондой эле өндүрүштүк кубаттуулугун көбөйтүү жана технологияларды жаңылоо тапшырмасын берген. Булак Супер KG. Орусияда кардар менен мушташкан кыргызстандык кыз депортацияланды. Орусияда супермаркеттердин биринде кардар менен чатакташып мушташка айланган окуядан кийин Кыргызстандын жараны депортацияланды. Алдын ала маалыматтарга караганда, кыз ошол дүкөндө кызматкер болуп иштеп жүргөн. Кардарды тейлөө учурунда анын ортосунда кардар менен талаш чыгып, ал мушташка айланган. Окуя болгон жерге полиция кызматкерлери келип, кызды кармап бөлүмгө алып кетишкен. Текшерүүнүн жыйынтыгында аны өлкөдөн депортациялоо чечими кабыл алынгандыгы кабарланды. Зордуктоого шектелген жигит жүк ташуучу унаасы менен Бишкекти ыз учууга салды. Бишкекте 19 жаштагы жигит зордуктоого шектелип кармалды. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, милицияга жүк ташуучу унаанын айдоочусу 19 жаштагы кызды зордуктаган деген маалымат түшкөн. Шектүү кызды шаар сыртындагы айланма жолго таштап кеткен. Окуя болгон жерге милиция кызматкерлери барган учурда айдоочу качууга аракет кылган. Ал бир нече жолу жол чырактын кызылынан өтүп, жол кыймылынын эрежелерин одоно бузган. Жыйынтыгында Унаа, Муса, Жалил жана Курманжан Датка көчөлөрүнүн кесилишинен токтотулуп, айдоочу колго түшкөн. Ал мас абалында болгон. Учурда тергөө иштери уланууда. Ал эми ВАФ үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа айып короосуна киргизилген. Азыр саат түнкү 3-тө айып короо автоарнакта айып короо токтотулду. Бишкек шаарында буфет ашканасынан 13 адам ууланды. Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин маалыматы боюнча Бишкекте массалык уулануу катталган. Алдын ала маалыматтар боюнча 13 адам медициналык жардам үчүн кайрылган. Алардын 11-и ооруканага жаткырылган. Ал эми 2-өө амбулатордук дарыланууда. Жабыркагандар буфет ашканасында даярдалган тамак ашты жегени алдын ала аныкталган деп айтылат департаменттин билдирүүсүндө. Аныкталган мыйзам бузуулар боюнча 23 000 сом айып пул салынды. Ошондой эле ашкананын ишин убактылуу токтотуу боюнча эскертүү берилди.